Саламатсыңар, урматтуу Кызыл Октябрь айылынын тургундары, курултайдын катышуучулары. Эгерде биз ушундай мамиле кылсак, биз өзүбүздү жоготобуз. Мына азыр Ош областынын жетекчиси келсе, ышкырып сөз укпай койдуңар. Жаратылыш эмне менен кооз? Дарагы менен, уулу чөө менен, гүлдүү чөө менен, пайдалы чөп менен, ошо менен кооз. Анан ошо жетекчилердин сөзүн угуп чыдап койгонго жадабаса кантип маселе чечилет? Туура эмес да бул, урматтуу. Кандай ачуу болсо дагы, кандай жакпаса дагы, өзүбүздү сыйлабасак бул туура эмес да. Мен абданмын да, анда шайлабай койгула да. Шайлоого келгенде башка, бу жерге келгенде башка. Бул болбойт. Мен аксакал катары силерге өзүмдүн оюмду айтып атам. Экинчи, ошол жигитибиз барбы азыр? Шайлаган жок азыр. Экинчи, ошол жигитибиздин өзүн айтайын дедим эле. Ал бизге ташыргытып атат, кайда жүрдүңөр эле деп. Ошого мына аким отурабы? Кана аким? Аким анда айтып барсын. Каякта жүрдүңөр эле? Эмне чечпейсиңер деп. Биз өз учурунда чечип жүргөнбүз. Ошон үчүн туруп турган ушул жерде. Биз эмне депутатпызбы? Министрибизби? Премьер-министр же президентпизби чече турган? Биз катардагы силердей адамбыз азыр. Оюбузду гана анализдеп айта турган. Урматтуу эки тарап, и бийлик тараптагы мына ушинтип отуруп, түп-түз жерден өзүбүзгө каршы кылып, анан кийин ошонун кесепетин баарыбыз жейбиз. Өзгөчө эл жейт. Революция болуп, кыйналган, тонолгон, качкан, мигрант болгон. Мен бу жерде азыр насаат айтпайм. Өзүм өзгөчө сүйлөйүн деп келдим. Эгер угайын десеңер, чыдасаңар, сөй дегенде бир тараптуу болуш өтө оор. Эки тарапты тең бирдей караш керек. Ошондо туура чечим кабыл алабыз. Кемпирабадтын тарыхына мен токтобой эле коеюн. Эмне үчүн кагаз алып чыктым? Себеп дегенде кері мына жерде отурат. Азимбек Анаркулович, Адахан Кимсанбаевич, үчөөбүз бир депутат болуп биз менен Абсамат Басаевич агабыз, биздин устатыбыз, ошонун алдында, ошонун айткандарын угуп жүргөн үчөөбүз бир команда болуп, ошо менен Усубалиев аксакал, алар сүйлөгөндө дайыма жазып алчу эле. Ана мен туруп карачу элем, неге ушунун баарын билген адам жазат деп. Окуганда дагы жогорку кеңеште Усубалиев аксакал ар бир запятойуна чейин окучу. Мен карап алып таң калчумун. Ушунча жетекчи болуп жүрүп башкарган адам ушуну карайт деп. Көрсө туура кылган экен. Эми акылга жетип атабыз. Себеп дегенде бир жерден туура кетип калсаң, башкача түшүнүп калыш ыктымал. Ошон үчүн мен дагы ката кетпейин деп, анча-мынча оюмду жазып алдым. Эгер карап койсом капа болбойсуңар. Туурабы? Кемпирабадтын тарыхына токтобойм мен. Аны менен силер жакшы билесиңер. Бирок ушу Кемпирабадтын маселесин иликтеген адам катары кээ бир фактылар жөнүндө кайталап койсом, капа болбойсуңар. 65-жылы кеткени бул. Ошол эле жылы 15 декабрда Өзбек Совет бийлиги биздин кеткен жердин ордун толуктоо, жогоруча компенсациялоо үчүн 4127 гектар 8 жерден берген. 8. Азыркы Баткен областынан, азыркы Ош областынан, азыркы Жалал-Абад областынан 8 жерден 300 гектардан 1000 гектарны ар түрлүү кылып. Аны мен айтпай ошентип, алар биздин 1604 гектардын ордун толуктаган эмес. Экинчи, мына акыл энем ошо жакшы менин жазгандарым окуган экен, 219 километрди салбай, анын 70 алып коюшуп, 149 Бүргөндүн массивине барганда биз элибизди жумуш менен камсыз кылат элек. Ошо жерде эгин айдайт эле, үй салат эле, мигрант болбойт, кетпейт эле. Мен ошо жагына буруп коеюн, мына ошону аткарышкан жок. Андан башка, мынабы Өзгөн районунан жана Кара Суу районунан 2 жерден жерлер кеткен. Мен анын санын айтпай эле коеюн. Өзгөндөн көбүрөөк, Кара Суудан азыраак жер кеткен. Мына биз көңүл бурган жокпуз.
Ошол жана кесепеттин тарткан айылдардан соң Кароо, Баштөбө, Төрткөл, Жылалды, Жаңарык жана Сабай бардыгы 5028 гектар жерди алды. Айыл чарба иштеткенге жарабай ошол учурда. Андан башка азыр төртүнчү биздин макулдугубуз жок. Ошо келишимде макулдук алыш керек болчу. Мына дамбаны 2 метрге көтөргөндө да 7000 гектар басып калып, ошо суу ошолдон кеткен. Бул дагы чоң зыянга учурады. Жыйынтыгында 1883 жылы биринчи кесип салышты. Кубаттуулугу Ал бизге пайдасы жок нерсе. Азыр 170 миллион, экинчиси 2006 жылы салып 500 миллион киловатт саатка жетип, экономикасын көтөргөнгө жетишти. Биз жыйынтыгында, бардыгы жыйынтыгында эң аз дегенде 1,5 миллиард доллар зыян тарттык. Жыйынтыгында 7 миллиард 1 миллион куб суу биздин эсебинен ала турган, жана бүргөндүгө кете турган. Bir тиын албай тияка кетти. Бүт экономикасын көтөргөнгө. Мына сүйлөшкөн ушулардын баарын сүйлөшү керек болчу. Ошентип совет бийлик учурунда ушундай чырмалашкан маселе ошо бойдон калып, биз ушундай кемчиликке дуушар болдук. Эми урматтуу катышчылар, кандай жолдор бар? Кантип шешсек болот? Мен ошо подробно мындай тагыраак токтоп кетейин, чыдап койгулаган. Birinci yol. Bunu azır айтышты. Bişkekten Talgarbekov деген жазып çıktı. Azır referendum деп. Тура. Referendum болса bir kişi karşı olmaydı. Kaysı kişi özünün жерин бергенге doğuş берет. Президенттин да колдойт. Тигисин деле колдойт. Бирок анын аткаруусу кандай болот? Ошону ойлонуп көрбөйлүкпү? Эки жолу бар аткарууга. Биринчи, ошо любой келген бийлик ким ушерде отурса ошо бийликке келсе дагы биринчи дипломаттык жол менен чечиш керек. Айтат да, баарын өткөрүп берген. Кесиң өткөрүп бер. Дамбадан чыккан, туурабы? Биз өзүбүз көзөмөлдөбүз суунун өдөөлдүү болушун. Ким чыгат? Аткарылбайт. Чыкпайт. Себеби дегенде ал жактан 2 миллиондон ашык калкын алар. Ошо биздин суу менен камсыз кылып атпайбы? Ким барат? Барбайт. Демек бул дипломатиялык жол болбойт. Экинчи жол. Эгер дипломаттык жол болбосо, эмне кылыш керек? Күч колдонуш керек. Туурабы? Күч бул согуш. Биз согушабызбы? Бул керекпи бизге? Демек референдумдун акыркы түбү жыйынтык мында чыгарганга менин оюмча көзүм жетпейт. Экинчи жол мен көрүп турам. Экинчи жол бул эл аралык сотко берүү. Бул процесс көпкө созулат. Себеп дегенде документтер бар. Берилген документтер бар. Алынган документтер бар. Эч бир эл аралык сот 2 миллион 3 миллион сотту суусуз калтырганга чечим чыгарып бербейт. Демек бул дагы мындай тупик жол. Бирок мындай сүйлөшүп кээ бир жерге уступкага барса болот да, бул узак. Мунун жолу дагы кыйын. Үчүнчү. Окот этерин айттыңыз. Мен айтып атпаймынбы? Үчүнчү жол. Ушул бойдон калтыруу. Кимге керегин? Мына, барыңар колдоп атасыңар. Келечекке муунга ташташ. Келечектеги балдар чечиш. Биз эмнени уттурабыз, эмнени утабыз? Мен ошону айтып коеюн, силер чыдап кылагын. Түбүн. Туура. Биз бардыгыбыз жоопкерчиликтен качабыз. Келечектеги муунга таштайбыз, сени чечкин деп. Барыбыз жакшыбыз, барыбыз батырбыз, барыбыз чечтик деп кубанып жүрө беребиз. Маселе чечилеби? Башында алар турса, сууну өздөрү каалагандай кылып жаап койсо, мынага чыкса, согушабызбы?
Азыр. Мен. Ошондуктан, ултырсаңар, ошондуктан бул жолда дагы опурталдуу болуп калат. Себеби дегенде эки тараптык катнашты мүмкүн биз мындай ырбатып коюшубуз ыктымал деген ойду айтып атам. Андан башка жол. 4-нчү жол. Бул гипотетический. Мен айткандай, Шавкат Мырза, Мирзоев Шавкат Мырза айтат, ой, мен кыргыздарды жакшы көрөм, урматтайм. Не кылсаңар ошо кылгыла, өзүңөр каалаганда колдонгула деп. Бул жол болот. Бирок ошого барабы? Мына өзүңөр айтып атасың, барбайт. Андан башка жол. Бүгүнкү бийлик айткан. Мен документ окуган жокмун. Бүгүнкү бийлик айткан. Мен бир нерсени белгилеп коеюн, урматтуу туугандар. Ошо былтыр 5 апрелде чоң статья жазып чыкканда каршы болуп. Анда компромат кеткен. Кавасай жок болчу. Башкалар жок болчу. Компромат орто токойда кеткен. Ошону булар окушуп, орто токойду калтырышыптыр. Кавасайды дейт, алдык дейт, тиги алдык дейт. Бүгүн ушулардын кырдаалдын ичинде карап көрсө, мен айттым, анда колдоого татыктуу экен. Бирок документти көргөндөн кийин тагыраак айтайлык деп. Мына азыр айтып атат. Бул жерде Азимбек иним менен Мамбет Жунус иним экөө эки кача айтып койду, мен тактап коеюн. Кавасай боюнча биздин жогорку совет, Кыргыз советтик жогорку совети расмий документ менен өткөрүп берген. Бирок картада, ал жогорку Верховный Совет СССРде бекитилбегендиктен биз айтып атабыз, эреже боюнча тияк бекитиш керек эле. Бул бекиткен эмес. Алардыкы незаконный деп айтып атабыз. Алар картага салган, бизде жарымы бар. Ошондуктан бул ача пикир пайда болгон, муну чечиш керек. Ушуну түшүнүп коюш керек да. Акыркы жол, урматтуу туугандар, кандай жол? Бул ушу ойдан калтырып, себеп дегенде мына эки кес биз тарапка салынган сууну пайдаланып атат. 1,5 миллиардтан ашык жанакы зыян келтирди. Ошонун баарын эсептеп туруп ачыш керек, урматтуу өзбек туугандар. Эң жакшысы жанакы Ташиевдин бир идеясы абдан туура, мен аны колдоймун. Биргелешип башкарып сууну аткарыш. Себеп дегенде келечекте суу тартыш болот, келечекте суу жетпейт. Ана жанакы нормамен алабыз деп туруп, биздин Сабай айыл өкмөтү суу жетпей калышы ыктымал. Ошондуктан биргелешип контролго салып турган адамдар керек. Мыйзам чегинде, келишим чегинде, ратифицированный документтин чегинде. Бүгүн андай жок. Ошондуктан акыркысында ошондой ишкананы түзүп, ушу ойдан калтырып, эки кес иштей берсин, мейли. Силерге сууну биз мына жерде баспагыда кылып беребиз. Алаңар келип текшерип тургула. Себеп дегенде алар айтыш ыктымал да бизге жетпей атат, көбөйткүлө деп. Жок, мына келип карап көргүлө, бирге деп чогуу келип карап туруп, эң негизгиси анда силер маданияттан, ханабаттан, ана жанакы аксыга кирген кайсы жол? Мен урсат турам. Жана аксыга кербеңге кире турган жери бар, кичинекей. 7 километр, 11 километр. Ошо жердин бардыгын бизге мына сокто кылып ачып бересиңер деген сүйлөө жүргүзсө, мен боюмча акыркы ошо сунуш мында элге бардыгына жага тургандай болуп турат да, урматтуу туугандар. Укканыңарга чоң рахмат. Эгерде бирөөгө катуу тийсе капа болбогула. Силерге мен ден соолук, ийгилик каалайм. Мамлекетибиз өнүксүн, мыйзамдуулук орносун. Баарыбыз бир ушундай болуп, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө бүгүнкү коор акыбалда биргелешип өткөргөнгө аракет кылайлы. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе кийинки сөз белгилүү мамлекеттик ишмер Кеңешбек Дүйшөбаев агайыбыз сөз суроодо. Келиңиз агай.